Бул фильм 2020-жылы пандемия учурунда COVID-19 каршы күрөшүү боюнча райондук штабты жетектеп, кызмат үстүндө күнү-түнү болуп элге жардам көрсөтүп жүрүп, өзү да дартка чалдыгып каза болгон Чүй областынын Ала Мүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын акиминин орун басары Айбек Дөлөтбекович Кулубаевдин жаркын элесине арналат. Ошол башталганда эле блокпостторду эң биринчиден болуп биздин район баштаган негизи Кыргызстан боюнча. Ошондо биз баш аягы бир 35ке жакын блокпост тозгонбуз, шаардын тегерегин баарын. Ошо бизге башка эл кирбесин депчи, пандемия күчөп кетпесин деп, оорулар күчөп кетпесин деп. Вот ошонун баарын күнү-түнү кыдырып, блокпостторду уюштуруп койгондон кийин аякта жөн эле калтырып койбосун. Аякта тамагы да бар, алардын жаткан жери бар, анан сменде алмаштырып туруш керек. Ошонун тартибин караш керек. Ошонун баарына штабтын жетекчиси болгондон кийин ал киши ошондой иштерди аткарып жүрдү да. Көңүл буруп ошол жерде жетекчилер менен түздөн түз ошо телефон аркылуу иш алып барып атты. Өзүнүн ордунда иштеп атканда ошол учурда анан биз да мындай байкаган жокпуз, алды киши да көрсөткөн жок ооруганын. Кандай адам болбосун ошо менен жөнөкөй тилде сүйлөшүп, кандай маселеси болбосо ошону чечип, аягына чейин бүтүрүп берчү эле да. Ошол жагын абдан эстеп калдык биз. Анан Ала Мүдүн районуна чында 10 жылдын ичинде абдан көп салым кылдык. Первое интервью и говорить о том, что я могу вспомнить, оно всегда в памяти. Потому что, знаете, есть такое, что незаменимых людей нет, говорят. Вы знаете, это человек с большой буквы, который я могу сказать, его никто не может заменить. Я говорю лично и чисто вот от себя. Для меня этого человека, как человека, прежде всего, коллегу. Человека, который был для меня, наверное, опорой, поддержкой в работе. Из числа одних самых и первых. Я могу сказать, что его никто не заменит. Деле 3 ай 4 ай болду. Бир көрүшөлүчү, келчи десем да болбой атат. Түнкү саат 11:30 келди. Анан бир 4 саат 5 саат отурдук. Эми кетер киши ошондой болобу? Деле чечилип, жайдары ушундай сүйүлүп, бала кездегилерин эскерип, бир моменттерди эскерип ошо кездеги сүйлөп, жайдары күлүп жайнап отурду да. Бул өзүнүн кичинекейинен эле өзү аябай тың бала болду. 2 уул, 2 кызыбыз бар. Экинчи уулум да, бул улуумдан кийинки. Кичинекейинде эле аябай идиректүү бала болчу. Ошондо эле тиги улуу агасына дагы, кичинекей карындаштарына дагы айтып, үйдү таза кармагыла, тазалыкты да жакшы көрчү. Ушундай бир лидерлик касиети билиниптир да, эми башымын баарын ойлосом. Моя дочь создала с ним семью 26 лет тому назад. И я ни один день не пожалела, что моя дочь вышла за него замуж. Он был прекрасный муж, прекрасный отец, прекрасный сын. Кудай бизге ушунча 26 жыл ас эле убакыт бериптир. Бирок да мен Кудайга ыраазымын. Анткени мен 26 жыл бактылуу ушундай сонун күндөрдү өткөрдүм, сонун жашадык. Айбектей адамга баш коштурганга Кудайга мен ыраазымын. Мен атам менен сыймыктанам. Көп кызматкерлер менен биз да иштешебиз. Ар кимисинин мүнөзү ар кандай. Бирок ушу Дөлөтбековичтин мүнөзүндөй болуп, ошо кишинин характериндей болуп, ушундай жетекчилер болсо, билими, сапаты, адамга кылган мамилеси, өзүнүн мындай жумшактыгы абдан бизге бир чоң мындай түрткү берчү эле да иштегенге. Ушу районго планеркага жума сайын келгенде да ушу вторник күнү келип ушу жерге жумуш планерка бүткөндөн кийин дагы жумушум бар болсо да жок болсо да ушу Дөлөтбековичтин кабинетине кирип барып, ошо киши менен учурашып, Дөлөтбекович 5 мүнөт бир сүйлөшүп, аркы бир маселелерди анан чыкчу элем да. Ошо акимге кирбесек да ошо кишиге кирчүмүн да. Эл менен абдан мамилеси жакшы болчу. Бардык айыл өкмөттөр менен жакшы болчу. Канча аким которулду, канча болбогон сайын да. Айыл өкмөттөрдүн баары да айтчубуз. Дөлөтбекович, Айбек Дөлөтбекович, сиз коюңузчу, сизди аким кылалычы деп колдочубуз да, ушунчалык. Бүт айыл өкмөттөр колдочу эле. Анан Ала Мүдүн районуна чында 10 жылдын ичинде абдан көп салым кылдык. Канча аким алмашты 10 жылдын ичинде. Ошо акимдердин баары менен иштешип чыкчу. Биринчи замга барбайсыңбы деп да айтчубуз. Биринчи зам болчу шеф десе, жок койчу, эмне кылабыз? Кабинеттен, тиги кабинеттен бул кабинетке көчкөндө мага эмне деп эле. Ошо ушунчалык өзү жакшы жигит эле. Эми 10 жыл мына чогуу иштешиптирбиз. 10 жыл мындай көп убакыт сезилгени менен бирок
мындай көз ирмендей эле өтүп кетти да. Мындай артты кылчайып карасак көптөгөн ошо оор мезгилдер өттү, жакшы күндөр да өттү. Ошол ар бир күнүбүздү ошол экөөбүз чогуу өткөрдүк да, мындайча айткандачы. Ошол өзүнүн күнүнүн жарымын үй бүлөсү менен өткөрсө, кечкисин күндүзгү болсо ошо биз менен ошо бияктан коллектив менен өткөрдү да. Анан бир аз убакыт өтпөй эле дайындалгандан кийин билесиңер, апрель окуясы болуп кетти. Революция болду. Ошол кезде Ала Эмин району шаарга жакын болгондуктан ушул эң оор мезгилдерден болду да. Себеби дегенде ошол кезде район башчысы бир мезгилде болбой калды. Анан массалык түрдө жер басуулар болду. Почти Ала Эминдин көп жеринин баары басылып кетти да. Объезднойдун тегереги полностью басылды, өйдөңкү зонадан басылды. Анан ошол кезде баарын ишке алып, колго алып, аябай Дөөлөт Беш менен чогуу ошол жерлердин баарын кайра бошотконго аракет кылдык да. Ошол жерде элдер менен жолугушуп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол кезде мына объездной полностью жабылган, аякта күнү түнү дөңгөлөктөр бар өрттөнүп, миңдеген киши чогулду ошол жердечи. Жер бергиле деп талаптарын баарын коюп, ал жерлердин баары тең бүт элдин жерлери болгон да, үлүш жерлер. Вот ошол оор мезгилдер, ошол мезгилдер болду. Андан кийин эми баягы жумушта жакшы дагы иштер болуп атты. Мына кандай гана мероприятие өтпөсүн, бул Айбек Дөөлөтбештин ошо кол астындагы өттү баары теңчи. Себеби дегенде социалдык тармакты тейлечи. Кайсы жерде барып боз тигип, кайсы жерлерде иш-чара өткөрбөсөк, бул Ала Эмин району ушул эң жакшы көрсөткүчкө жетип, биринчиликтерди биз алып келгенбиз да. Бүт ошо областтын мероприятияларын баары эле ошо Ала Эмин менен байланып калган да ошо жылдары. Анан мына көчмөндөр да өттү, 2 жол өткөрдүк. Ошо 2 жолду өзү жетектеп, анда дагы көрсөткүчтөр жакшы болуп, ошо биринчи орундарды алганбыз да. Анан биз эми негизи ал киши иштеп атканда ошол мектептер да салынды. 9га жакын мектеп салынып, ишке берилген, 5 бала бакча салынган, ушул көп иштер жасалган да. Ал кишинин тапшырмасын жүрөгүм менен сезчүмүн да. Анткени бул элим үчүн деп, жер үчүн деп, ошо элдерди ынтымакка чакырып, ошо ар бир иш-чараны, ар бир биздин өкмөттөн түшкөн тапшырмаларга аябай так көңүл бурчу. Анан ошону негизинде бизге да мындай так тапшырма бергени менен өзү да биринчиден өзүнөн талап кылчу да бул киши аткарганын. Анан ошо өзүнүн кандай талап койсо, бизден да ошондой ошо жагы аябай жакчу да. Негизи Айбек Дөөлөтбекович ошо биздин ата-апаларыбызды кабыл алганда, ошол учурларда биз деле катышып калдык. Анан жашынакай көңүл буруп, кыргыз нукура сөздөр менен ата-апаларыбыздын көңүлдөрүн көтөрүп, жашынакай ошол учурунда баталарын да алып, өзүн деле сыйын урматын көрсөтүп кабыл алчу. Свою профессиональную деятельность здесь, на должности заместителя полномочного представителя, я начала в январе 2019 года. И тогда с первым, с кем я познакомилась, он был заместителем акима Аламудунского района, был Кулубаев Айбек Дөөлөтбекович. И с первой же встречи нашего знакомства я поняла, что это человек, на которого я могу положиться. И первые слова тогда, сказанные им, были: Светлана Борисовна, вы не должны ничего бояться, потому что у вас есть мы. То есть все мероприятия, все поставленные задачи, исполнение, реализация действительно была вот в этой команде. Он был, вы знаете, вселюбимцем. Его любили за его большой, наверное, потенциал человеческого фактора. Он был внимательным, он был очень добрым. И самое главное, вы знаете, я никогда его не видела угрюмым. Он всегда был человеком позитива, позитива к жизни. Но так распорядилась судьба, и об этом очень сейчас больно и тяжело мне говорить. Уйти в таком раннем возрасте, 46 лет, когда он еще должен был сделать очень многое, понимаете, во благо нашего народа, во благо нашего населения, не только Чуйской области, но и всего Кыргызстана. Айбек Кулубаев терең интеллектуалдуу адам эле.
окубаган китеби жок. Классикалык кино фильмдерди жатка билген жана кыргыз, орус, англис тилинде эркин сүйлөп жаза билген. Ал улуттук каада салтты кармаган, улуттун тарыхый баатырларын сыйлаган жана аларга таазим кыла билген нарк насилдүү кыргыздын мыкты уулу эле. Ошо Байтиктин 200 жылдыгында дагы Айбек Дөөлөтбекович абдан чоң өзүнүн салымын кошуп, экөөбүз чогуу жүрүп, бир туугандай эле болуп калганбыз. Одно из первых мероприятий, тогда мое первое масштабное мероприятие, мы проводили 130-летие Кожумкулу, великому человеку. Проводилось оно у нас в Джаильском районе, тогда в долине Сусамыр. И вот тогда, вот знаете, это установление юрточного городка большого нужно было, да, участие всех, будем говорить, представителей сфер, представителей тех, кто являлись гостями из других регионов. Ну, действительно, большое масштабное мероприятие с участием первого лица нашего президента. И вот тогда все соцзамы, конечно, и первый Айбек Дөөлөтбекович, мы поехали туда. И вот организация вот этой всей работы. Он всегда был рядом. Он всегда задавал, понимаете, такой позитив к работе. И самое главное, наверное, что все должно быть на своем месте. Это одно из первых мероприятий, когда мы провели его действительно очень достойно и на высоком уровне. Он был очень гостеприимным. И вы знаете, даже я могу, вот, не боясь сказать о том, что там, будем говорить, в районе, которым, будем говорить, в числе наших Чуйской области, это был не его район, будем говорить, да, но тем не менее, один из числа первых, который организовал вот такое хорошее застолье к тем, кто прибыл на это мероприятие. Чай. Это тоже, понимаете, сылык такой, понимаете, это тоже идет все от человека, от внутреннего его и духовного состояния. И все последующие мероприятия, это открытие школ, открытие детских садов, чествование учителей наших с профессиональным праздником, медицинских работников, выезд, адресное посещение наших ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Да? Вот это, знаете, действительно было настолько все время все грамотно и профессионально. Айбек Кулубаевдин атасы республикага белгилүү инсан. Легендарлуу парламенттин депутаты, жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп жүрүп, эс алууга чыккан кадырман аксакал Дөөлөтбек Кулубаевич Берикбаев. Дөөлөтбек Кулубаевдин тарбия таасири Айбектин ар бир кыймылынан, сөзүнөн байкалып турчу дешет аны жакын билгендер. Айбек өзү дагы бала кезинен атасына сөз тийгизбей, зирек жана эмгекчил болгон экен. Атанын уулу деген мактоо сөз Айбектин адресине көп айтылып, сыймыкка бөлөп келген тура. Айбек кичинекейинен бала кезинен эле чыйраак, мындай аракетчил, жөндөмдүү, бир нерсе тапшырсаң, абдан жоопкерчиликтүү мамиле кылчу да. Бүт көрмөйүнчө, бүтпөсө да келип жообун айтчу. Ana ошондой бала эле. Кийин баягы эр азамат болуп чоңойгондо да ошол сапатын сактап жүрдү. Андан кийин мамлекеттик кызматка өттү, баскан жолун. Мамлекеттик кызматта да ошондой экен. Ошондой иштешиптир. Эми биз баягы ата энеси аралашып, чогуу жүрбөй иштешпегенден билбейбиз да. Мен көбүнесе ушул көз өткөндөн кийин кандай болгондугун билдим да. 10 жыл, 10,5 жыл бир кызмат иштеди. Ушул акимдин Алабилдин району боюнча орун басары болуп иштеп, социалдык маселе боюнча иштеп жүрдү. Кичинекейинде эле аябай идиректүү бала болчу. Ошондо эле тиги улуу агасына дагы, кичинекей карындаштарына дагы айтып, үйдү таза кармагыла, тазалыкты да жакшы көрчү. Ушундай бир лидерлик касиети билиниптир да, эми башымын баарын ойлосом. Тиги конок келет дегенде, мамама жардам бер деп, Сейтек улуу агасын, мен эшикте жумуштарды мен жасайм деп. Карды күрөп, мында калада турчубуз да. Карды күрөйт, бүт отунду жарат, от жагып, эшиктеги жумуштун баарын жасачу. Мага аябай жакын болчу. Кичинекейинен эле башка балдар, ар бир баланын мүнөзү ар башка болот экен. Мен тиги манты түйсөм келип жаныма отуруп, мен анда 4-5 кези мантыны түйөм деп берип койсом, түйчү. Пельменди түйүп, анан пластилинден аябай бир согуш таласын элестетип, биякта кинодо көргөндөрүн лепка менен мындай чекесин
ак пластилин менен эметип коюп бул раненый деп ушинтип колу аябай эптүү болчу да. Жардам берчи менин жанымда болуп. Даже кичинекей кызымды төрөгөндө кыш болчу, декабрь айы, ак талаадабыз. Анан түн ичинде туруп өзү ушу кичинекей бала мага эме кылып 10 жашылуу кичинекейинен 74-жылкы, кичинекей кызым 84-жылкы. Чай алып келип берет, апа, мама ичип аласызбы деп. Ушундай боорукерлиги, көзү жеткени, ушундай башкача бала болчу да. Чоңойгондо деле ошентип эле бизге акыл айтып, эметип, биринчи жолу четке барып келели деп, английский тилди да жакшы билчү өзү. Алып алдык биз 8-жылы бардык го. Анан алып жүрүп, англисче жакшы сүйлөп баары менен эметет, биз бир ооз тил билбейбиз, алып жүрдү бизди. Ошондо бир өзүбүзчө программа түзүп барып келели. Биринчи жолу чыгышыбыз Италия, Франция, Бельгия деп кеткенбиз да. 1 айга кеттик. Айбекти алып алып, анан бүт сүйлөшүп алып жүрдү. Анан бизди үгүттөп атпайбы? Иностранный английскийди үйрөнүп алыңыздар, бат эле үйрөнөсүздөр, словарь алыңыздар. Мен мугалим таап берем деп, бир мугалим таап берди даже. Браталиев деген үйгө келип да сабак берди, үйрөтүп. Мейли деп анан Айбекке көндүк. Биз кантип окуйбуз десек, жок, окуп көрсөңүздөр. А мен иштеп калсам анан кийин барсаңыздар өзүңөргө жакшы болот. Жок дегенде сүйлөшкөндү үйрөнүп алгыла деп. Ошентип бизди ошол да бир эстелиги болуп калды да. Кийин барганда ошол пайдасы тийип жүрдүк. Ошо Жакшы кыз жаккадагы кундуз, жакшы уул көктөгү жылдыз деп айтылат. Айбек Кулубаев ата-энеси, үй бүлөсү жана кесиптештери үчүн гана сыймыктанган жылдыз болбостон, ошол ааламат күндөрү бел чечпей иштеген, райондун бүтүндөй уюштуруу иштерин мойнуна жүктөгөн, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык-түлүк жеткирип, ыйлаганды сооротуп жатып, аларга демин гана бербестен жанын берип жүрүп, асманга ак жылдыз болуп учуп кеткендей. Пандемия мезгилде аким да ооруп калган экен. Дагы бир первый зам бар экен, бул ооруп калыптыр коронавирус менен. Анан жалгыз өзү калыптыр. Аппаратта дагы почти тең ооруган экен. Анан бул штабтын башчысы. Анан күн-түн иштешти булар. Бул кошунда турат, үйгө кирбейт, мен чакырсам да келбейт. Айтты, мен эми көп эл менен контакт болуп атам. Ким билет мен эмне жүргөнүн. Папа, мама сиздерге жолобойн деп күнүгө 1-2 күндө телефон менен сүйлөшөбүз. Анан бир баласын бекитип берип койду бизге. Ушул тамак аш ташып, продукт ташып киргизип берет. Эшикке бир стул коюп койду, турат азырда. Ошону койгон. Уш жерге тамак ашты продукт тиги бала алып келсин. Анан силер алып алгыла, мусоруңарды уш жерге чыгарып койгула, эч ким менен контакт болбогула деп бизди аяп жүрөт. Анан ошентип жүрүп бир күнү болбой мен ой деле 3 ай 4 ай болду. Бир көрүшөлүчү, келчи десем да болбой атат. Түнкү саат 11:30 келди. Анан бир 4 саат 5 саат отурдук. Эми кетер киши ошондой болобу? Деле чечилип, жайдары ушундай сүйлөп, бала кестегилерин эскерип, бир моменттерди эскерип ошо кестеги сүйлөп, жайдары күлүп жайнап отурду да. Анан кетерде мен айттым, балам, сен көрүп атам, кыйналып атасың. Бир ары жас билип берип кетпейсиң кызматты таштап. Мен ушундай мезгилде деп ошентим. Анан же болбосо бир 2 ай отпуск албайсыңбы? Дем алыш алып туруп эс албайсыңбы? Кыйналып атасың десем, айтты, мен штабтын башчысы болуп атам. Аким ооруп атат жанагы. Аппаратта ооруп атат. 1-2 зам жок, жалгыз мен калдым районда. Мен эгер мен кетсем, анда баягы десерти солдат даана болом. Жакшы мезгилде иштеп жүрсөм, анан элдин башына оорчулук түшкөндө мен баса берсем, кандай болот, папа? Болбой калат, мен турайын. 30 000 кишиге деди, биз продуктты жеткизип атабыз, баштыкка салып таратып. 2 күндө бирден, 3 күндө бирден таратабыз. Ушинтип эл багып аткан мезгил болуп атат. Башка да көйгөй толтура. Анан мен кеткеним болбой калат деди. Эми өзүң бил деп, билме деп айтабыз. Yani ошо менен акыркы диалог ушул балабыз экөөбүздүн аңгемелешкенибиз ушул болгон экен. Ушундай бир жумага жетип жетпей
5-6 күнүнөн катуу ооруп калды. Үйүндө 1 күн жатты. Больницада барып 2 күн жатты. Ошо менен эле кете берди. Келинчеги чалып калды, Жаркын больницага бара берсемби деп атат деп. Андан мурунку күнү үйүнөн капельница алыптыр. Анысында айтышпайт. Бизде сарсана болбосун деген го. Кичине чото жаман эметип атам, сүйлөшсөк врачтар капельница беребиз деди деп. Аны капельница алып, жакшыбы десек, эртеси күнү жакшы болуп калды деп ошентти. Дагы келет кечинде деди. Качан келет десем, кеч келет. Эмнеге кеч келет экен деп мен түшүнгөн жокмун. Эрте келбейби анда десем, көрсө аралыгын эметип атышыптыр да. Анан кечке маал эле тиги капельницага жетпей эле мен кете берейинчи деп атат больницага дейт. Кайсы больницага барат? Десек эле тиги токмокко сүйлөшүлдү, уже аким айтты, бул жакта аябай киши көп, каралбай каласың, токмок таза зона, ошол жака бар деп замгубернатор да айтты, Светлана Борисовна. Мен бара берейинчи деп ошентти. Жото өпкөм кысып атат. Экинчи эле күн болчу да, анан шашып калыптыр. Анан мейли бара бер, анда биз да эметтик, анда таза зона болсо эртерээк жет. Кайра эрте менен барса эле тиги түшкө жетпей. Булар барганда эле реанимацияны көздөй алып жөнөдү. Эмне болду деп түшүнбөй калдык дейт. Анан кыйналып атат деп айтышты. Киргизбейт, красная зона деп такыр. Келинчеги чуркап барып кирип, колун кармасам тиги врачтар болбойт дейт алчы. Айтыптыр, эме сен да келдиңби деп сүйлөп аткан дейт анда. Анан эле кайра мени чыгарып беришти дейт. Бир аздан кийин эле чакырып анан угузушту дейт. Ким жакын деп эле тиги ошо келинчеги кирипти, берки кайнаган баласы кирсе ошондой. Колдон келген эмени жасадык, тяжелый келди эле, болбой калды деп, айлабыз кетип ушундай болбой калды деп айтты деп эле. Анан ызы түшүп, бияка эметип, ушундай бат эле 2 түн өдү болгону. Буга чейин больницага жатса дагы бир оор мындай больницага жатып көргөн эмес да. Жакшы, ден соолугу жакшы болчу. Иштеген жерде эле таң калып эметишти. Ошо эмнеден кетти билбей калдык. И вот тогда в среду мы уже его госпитализировали в Токмакскую территориальную больницу. Мы его госпитализировали все время, и каждый час мы были с ним на звонке. Он все время был на связи, несмотря на свое заболевание. До последней минуты. До последней минуты он был со мной на связи. И когда в одночасье мне позвонили и сказали, что эта жизнь оборвалась, вы знаете, это было тяжело. Вот знаете, такое ощущение, что рухнуло все вокруг меня. И вот это вот, знаете, наверное, несправедливость по отношению к этому человеку. Почему это случилось? И почему это случилось с ним? При всей его сознательности, при всей его расположенности и силы духа так случилось. Жакшынын өлүмү да салттуу болот. Айбек акыркы деми калганга чейин үй бүлөсүнө, кесиптештерине WhatsApp'тан жалындуу сөз айтып, жазып турган. Эч нерсе көкүнгөн эмес, болору болду деп өзүн таштап да койгон эмес. Бул анын өзүн телефонго тарткан акыркы сүрөтү. Бул сүрөтүн жиберген соң, саат өтүп өтпөй, жүрөгү согуудан калган. Моя дочь создала с ним семью 26 лет тому назад. И я ни один день не пожалела, что моя дочь вышла за него замуж. Он был прекрасный муж, прекрасный отец, прекрасный сын. Я так думаю, часто о нем вспоминая, что это все-таки, видимо, сложение человека, состояние человека, каким он станет сегодня, зависит от генов и, наверное, в какой семье он вырос. Он вырос в очень интеллигентной семье. Его отца все знают. Это государственный деятель Дулетбек Улыбаевич. И, видимо, вот это все на нем какой-то вот такой отпечаток наложило. Я ни один день не пожалела, что моя дочь вышла за него замуж. Он был очень сдержанным, с какой-то такой, знаете, внутренним таким каким-то светом, озарял все вокруг. Айбек менен Жаркын азыркы ченем менен алганда эрте үйлөнүшкөн. Айбек 21 жашта, Жаркын 17 жашта. Алардын тунук сүйүүсү жөнүндө поэма жазса болот. А эгер кино тартылса, ал эң көркөмдүү жана керемет кино болмок.
Бул ынтымактуу, бири-бирине жарашып турган үй бүлөгө кимдер гана суктанбаган. Айбек Кулубаев ишин канчалык сүйсө, анын жары жаркын, ошончолук анын кызматын кадырлап турган. Айбектин ишинин ийгиликтүү болушунун да бир себеби да ушул белем. 26 жыл чогуу бирге ушундай бактылуу сонун жаш өткөрдүк. 26 жылдын арасында 4 балалуу болдук. 3 уул, 1 кыз. Уулу балабыз 25-те, кичинекейибиз 5-ке чыкты. Кудай бизге ушунча 26 жыл аз эле убакыт бериптир. Бирок да мен Кудайга ыраазымын. Анткени мен 26 жыл бактылуу ушундай сонун күндөрдү өткөрдүм, сонун жашадык. Айбектей адамга баш коштурганга Кудайга мен ыраазымын. Азыр деле ойлоп, сиз айткандай артты карап, Айбекти эстеген сайын балдарыма деле айтып калам, мындай ата жок, мындай адам жок. Кээде мынтип даже ойлоп кетем, мындай айтып калам да, балким бир космостон келген адам сыяктуу деп, анткени баягы кандай тараптан албайлык, бүт тараптан идеальный болчу. Айбдан камкор, өтө ушундай бир сонун адам эле. Айбек абдан ушундай патриот болду. Иштин көзүн билген, мындай билбейм деген, жок дегенди билбеген адам. Пандемия канчалаган үй бүлөнү жесир жетим кылбады. Ошол 2020 жылдын июль айы бекеринен кара жолтой июль деп аталып калган эместир. Коронавирус адамдарды чөп чапкандай сулатты. Бүткүл дүйнө жүзү белгисиз бир күчтөн коркуп, калтарып турду. Маркум Айбек Кулубаевдин өмүрлүк жарынын ыйы, балдарынын сагынычы бул бүтүндөй бир жоготууга учураган миңдеген адамдардын ыйы менен кусасы. Жоготуу болгон ар бир үйдөгү көрүнүш деп билебиз. Кээде эле 1-2 күн болуп мынтип кирбей калса, ойлоно баштайм. 1-2 күн болду. Эмнеге кирбей калды? Балким бирдемкени туура эмес кылып койдумбу? Эмне болду деп ойлонуп, атак мен уже көнүп калдым. Күндүз жолукпасам да түшүмдө жолугуп турам мен. Балдарга деле өтө оор болду. Өтө оор болду. Чоңураак балдарыбыз, уулдарыбыз, Аскар менен Элдар. Баягы мен аябап турушту, көп билгизбегенге аракет кылышты, мага кайрат айтып турушту. Бирок да эмгиче көрүп атам балдарымдын кусалыгын, сагынганын сезип турам. Көрүп турам. Кичинекей балабыз өтө эрте атасыз калды, 3 жашында. Жаңы 4-кө чыкмак. Баары айтып турду, унутат, кичинекей деп. Жок, ошого болбой, мына күнүгө жатарда бир илеп алып жатат. Папамды сагындым, я хочу к папе деп күнүгө эстейт. Кээде даже түшүндө уктап бир илеп аткан мезгилдер болот. Анан балким жаман түш көрүп атабы деп ойготом. Балам эмне болду десем, мне папа снится деп. Түнкүсүндө ушинтип турат. Кызыбыз жалгыз кыз болгондон папасына өтө жакын болчу. Өзү мындай мүнөзү дагы папасындай, сырткы келбети дагы папасына окшош. Ал мындай абдан сдержанный, эмоциясын билгизбеген ушундай мүнөзү папасындай болгон кыз. Күндүз мындай билгизбегенге аракет кылып атты. Я не хочу, чтоб меня жалели деп. Анткени мүнөзү ушу папасындай болчу, бекем катуу. Түнкүсүн аябай катуу костюмдарын кучактап алып бир ботодой бостой илеп атты. Балдарга да өтө катуу болду, мен билип турам. Бүгүнкү күндө дагы сагынып, кусалыктын аягы жок. Ооба билинбей эле 1 жылдан ашты мына. Бирок да баягы айтат го, убакыт дарылайт деп. Жок, убакыт дарылабайт экен. Тескеринче күн өткөн сайын сагынып, кусалык, армандын аягы жок экен, чеги жок экен. Айбек киндик каны тамган Актала районун бир башкача сагынып, тартылып оозунан түшүрчү эмес экен. Райондун бардык жакшылыктарына чын дилинен кубанып, сыймыктанып турчу дешет достору. Достору демекчи, Айбек Кулубаев достукка айрыкча бекем болгон. Досторун айланасына чогултуп турган өзүнчө эле тартылуу касиети бар эле дешти. Алыскы Теңир тоонун Акчаптуу Акталасынан келип, ушул көкүрөгүнөн чүйгө келип отурукташып, жөндөмөс эмгеги сиңип, ошол Аламүдүн элине эмгеги сиңип, анан ошол капталдаш коллегаларына, жанагы айыл өкмөттүн депутаттарына, айыл өкмөттөрүнө
ар биринин жүрөгүнөн орун алганда, анан ошондуктан баягы ошол жамаат бир добуштан бир эмес эки маданият эмесине атын ыйгарып атат. Бул эми баягы алыс какталадан келген жигитке чүйдөн азыркы заманда ошондой бул баягы чоң мындай бир чети таң калыштуу, бир чети эбегейсиз зор нерсени айтып турат да ошол. Биз баягы сыймыктанышыбыз керек, сыймыктанабыз. Негизи биз эле эмес, негизи Акталай эле, анткени Акталанын кулуну да. Акталай эли сыймыктанышы керек. Мына Акталада жакшы жаштар чыгып келатат, ошолорго жакшы бир үлгү болот. Айбектин кылган иши жаштар эмес, буга чейин баягы кызматта турган аттуу башталарга деле баягы ар ким баягы өзгө өмөчүн тартып, өзүнө эметсе бул киши мындай артында жакшы мындай бир чети сооптагы келечектүү иш кылып кетип атат. Башка эми Айбектин эстей турган жактарыбыз абдан калыс, бир мүнөз, достукка бекем, сырга бекем, патриот жигит эле. Патриот дегеним ушу канча жыл, 40 жылдай чогуу жүрдүк. Өлкөбүздү билесиз, акыркы мына 30 жылда кыйын мезгилдерден өттү. Бирок эч качан Айбек кыргыз мамлекети жөнүндө мындай сындап, туура эмес пикир эч качан айтчу эмес. Баары жакшы болот. Кыргыз мамлекетинин келечеги бар. Ушуга ишенгиле деп үгүттөйт эле да баарыбызды. Дагы ушу мен үчүн өзгөчө достугумду бекемдеп кеткен жагы өткөн жылы Айбек уулун үйлөнтүп, биз достор катарага кандай кол кабыш кылабыз, эмне жардам беребиз деп чуркап жүргөндө ушундай бир күтүүсүздөн мени жубайымды ошо өкүлене шайландыңар дегенде абдан кубандык. Ошентип Айбек менен достугубуз тууганчылыкка да айланып кетти. Тилекке каршы ошо эмгек эч качан жерде калбайт тура. Аламүдүн районунун эли 10 жыл ичинде өз уулундай болуп калган Айбек Кулубаевдин атын ал өзү курулушунун башында турган бала бакчага жана маданият үйүнө койду. Айбек Кулубаевдин ысмын ыйгаруу салтанатын бардык массалык маалымат каражаттары кеңири чагылдырган. Ленинская айылында 30 жылдан бери каралбай калган бул имарат толук оңдолуп, балдардын чыгармачылык борборуна айланды. Мында музыкалык мектептин филиалы, өспүрүмдөрдүн жөндөмүн өрчүтө турган түрдүү ийримдер, семинарлар өтөт. Борборго Аламүдүн районунун акиминин орун басары маркум Айбек Кулубаевдин ысмы берилди. Очень жалко, что он мало прожил на этом свете, но тем не менее он... Ушундай инсандын өмүрү кыска болгону өкүндүрөт. 10 жыл аралыгында Аламүдүн районунун өнүктүрүүгө зор салым кошту. Жергиликтүү кеңештин депутаттары менен аялдар жана балдар үчүн жаңы ачылган борборго Айбек Кулубаевдин атын берүү чечими болду. Должен носить имя имени Айбека Даулетбековича. Совместно, единогласно приняли решение. Балдар борборунда мамлекеттик кызматкер Айбек Кулубаев жөнүндө көргөзмө бурчу орнотулган. Жакын туугандары, достору жана кесиптештери борбор менен таанышып, көз өткөн инсан эскерилди. Келген коноктор үчүн чакан концерттик программа тартууланды. Эл сүйгөн ырлар ырдалып, кыяк комуздун добушу жаңырды. Аламүдүн районунда өткөн жылы 6 ФАП, 9 мектеп, 5 бала бакчаны куруу башталып, быйыл алгачкылары ачылды. Лебединовка айылында жаңы ачылган бала бакчаны куруу иштери 2019 жылы башталган. Аламүдүн районунун акиминин орун басары маркум Айбек Кулубаев имараттын пайдубалына капсула салып, пандемия шартында социалдык блокту жетектеген. Жалгыз болбой бийик болсун, эл журтуна ийик болсун. Жаңы ачылган имараттын босогосунда кызыл лента кесилип, аты берилген инсан Айбек Кулубаевдин тактасы салтанаттуу ачылды. Мына биздин Кулубаев Айбек Даулетбекович. Мурун биз школдун бир бөлүгүн алчыбыз, 3 группа болчубуз, 100 бала келчү мурун. Азыр мынакей жаңы бала бакча салынгандан бери бияка 240 балага ылайыкташтырып салынды. Маркум Айбек Кулубаев кичинекейинен эле зээндүү, ишке так болгонун атасы Дөөлөтбек Берикбаев эскерет. Ал уулуна көзөтөрдөн 10 күн мурда жолуккан. Коронавируска чалдыкканын билген атасы акыркы жолугушууда кызматын тапшыруу сунушун айткан. Мен кетпейм деди. Азыр эң оор мезгил дейт. Акимибиз больницада жатат, абдан тяжелый.
Первый зам дагы ооруп сыркап жүрөт. Катышып качпайт. Аппараттагы балдар кыздардын теми оору. Ушундай мезгилде мен катып кетем. Айбек Кулубаев 10 жыл аралыгында элдин турмушун жакшыртуу үчүн жан аябай иштеген кызматкер. Аны көрүп көпчүлүк кесиптеши үлгү алган. Токтоо мүнөз Кулубаев тапшырманы так коюп, улуу кишиге бирдей мамиле кылган инсан болгон. Кызмат учурунда көз жумган кызматкердин ысымын түбөлүккө калтыруу демилгелери айтылды. Сайфудин Мурзаев, Ала Тоо 24. Ала Мүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын акиминин орун басары Айбек Кулубаев бир орунда 10 жылдан ашуун убакыт иштеген. Анын областтык жандан жогорку деңгээлдеги кызматка иштеп кетүүсүнө бардык мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок аны өзү каалаган эместей. Ага Ала Мүдүн району кесиптештери бүтүндөй сары өзөн жагып жанын берип иштегендей. Иштен чарчабайм, ишке тиешеси жок нерселер чарчатат дечи экен. Үй бүлөсү менен эс алганды жактырып убакыт бөлгөн. Ата-энеси бир туугандарына дайыма колу жеткен. Аларды чогултуп дасторкон жайгандан кубаныч алган. Мынчалык күч кубатты Айбек кайдан алат деген суроолорго жооп ушинтип өзүнөн өзү табылат. Күч кубаттын көрөнгөсү үй бүлөсүндө экен. Мен атаммен сыймыктанам. Атамдын кылган иштерин баарын эсте отурсак, эң биринчи эле ушу үй бүлөсүнө, жакындарына, бир туугандарына аябай камкор, ата эле ишине да так, элим, журтум деген адам эле ошол иштерин кылган, өткөн баскан кадамдарын баарын карап отуруп, эстеп аябай сыймыктанам. Биз дагы ушул уулдары кийин атабыздай болуп, өзүбүздүн элибизге, жерибизге кызмат кылган кишилерден болсок деп ойлойбуз. Пандемия бизден жалаң жакшыларды жулуп кеткенби деп ойлойсуң. Бирок ошол жакшылардын аркасында калган жакшы уул кыздардын келе жаткан дүбүртү коомду демдендирет. Бул жашоо мыйзамынын бузулбаш шарты. Алмыстактан бери мына ушундай.